Суунун астында жүрөм, деңиз менен деңиздин бөлүнгөнүн көргөн жокмун дейт Куста. Анан жок бөлүнөт экен. А сен кайдан таптың? Бай ушул мусулмандардын Куран деген китеби бар экен, ушул китебинде бар экен. Анан таап келгилечи дейт, анан Франциядан французча которулган китебин таап келип, мына могу бар сүрө, мына аят, мына көрүңүзчү, окуңузчу десе, ошентирет. Анан ошондо Куста чыгат. Булар деген өздөрү ойлоп таап жазып алган да. Анык мен буларды маскара кылам. Ал деген жумагандай нерсе болбойт деп. Анан давай изилдегиле. Аныкшылдын кылабыз дейт. Анан ошол изилденип, ошол Курандын Бакара сүрөсүндө Алла Таалам ушундай билдирүү берген экен. Аят деген сөз билдирүү, белги дегенде өңдүү мааниде да. Анан ошондо берген экен. Биз бир деңиз менен экинчи деңиздин сууларын ортосуна көзгө көрүнбөгөн көшөгө тарткандай кылып бөлүп койдук деген. Мына ушундай аят экен да. Анан ошол качан далилденген да. Куста ошону өз көзү менен көргөндө бул кызык окуя аябагандай. Анан ошондойн анан мечитке келип мени мусулман кылгылачы деген да. Эми анан ал мусулман болуш да кыйын да. Келме келтиресиң, кантип мусулман болом деп атпайбы? Сен келме келтиресиң да. Ушул элеби? Ооба. Аны тили келбей, аябай эме болгондон анан кыйналып, мени мусулман эле деп койгулачы деп. Но бирок ниети бурулду да. Ушундай нерсе да. Ошондой сыяктуу Альберт Эйнштейндин, жанагы Эдвин Хабблдын бул дүйнөнүн жаралышы боюнча, дүйнөнүн кеңейиши боюнча дегендерди мен жанагы Укмуштар сырында көрсөтүүлөрдү материалдардан алып отуруп, Курандагы эмени тигилер аныктап аткан таң калып, анан Курандын илимий кереметтери деп Харуна Яхьянын материалдары келип калды да, ошолорду кошо отуруп анан 17 көрсөтүү жасагам 25 мүнөттө. Анан ошол мени анан ошол дүйнө кызыктырып сүйрөп кетти, ээрчитип кетти. Мен ушул күнгө чейин Курандын илимий материалдарын изилдейм, карайм, табам. Бир жерлерден келип калсам ошону Курандын бир жерлеринде сөзсүз түрдө бар. Алла Таалам билдирип койгон. Эң жөнөкөй нерсени мен даават кылам. Жанагыки биздин могу дем алып аткан абабыз да кислороддун саны азыркы ушул күндө 22% катышы. Калганын баары 88% бүт зыяндуу газдар. Мына ошону Алла Таалам жерди жараткандан кийин, мына азыркы күндө дүйнөдө кислородду иштеп чыгарган баардык өсүмдүктөр. Эч бир өсүмдүк жок мезгилде Алла Таалам кантип чыгарган? Ошолордон өйдө изилдеп ал Куранда бар да. Анан ошолордун баарын кыскасы